Ош облыстар аралык балдар ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүндө таң эртеден тартып кезек күткөндөрдүн саны кескин көбөйөт. Бейтаптар райондордон гана эмес, түштүк аймагындагы облустардан дагы келишет. Бир күндө электрондук кезек аркылуу 1000ден ашуун наристе кайрылса, анын 160-ы пневмонияга чалдыккандардын катарын толуктайт. Оорукананын кеңеш берүү жана дартты аныктоо бөлүмүндө 10 атайын адистеги дарыгерлер эмгектенет. Ар бир кызматкер күнүнө 2 эсе жумуш жүктөлгөн абалда тейлеп жатканы айтылды. Бир эле бөлүмдө күнүнө 500 эне бала кеңеш алат. Күндө педиатрдын өзүнө эле 120дан ашык бала келет. Только городдогулар келет. А райондогулар аз келет бизге. Анан нейропатологко 100ден ашык бала келет огот эле. Жалпы отделение канча бейтап кайрылат ошондо? Бизде 1000ден ашык бала кайрылат. Күнүнө электронный кезек. Электронный ооба ошондой. Келди. Кайрада 1-2 адам алып туруп кайра келди. Кайсыл жактан келдиңиз? Мен Окаттан. Балаңыз ооруп. Ооба. 1 саатча болуп калды. Кайсыл жактан келдиңиз? Нокаттан. Кайсыл жактан келдиңиз? Куршаптан келдик. Жетейин дейм, бүгүн жетеби? Айта албадым. 42-нчи болдук ошол. Бизде 2 педиатр бар, штат берилген. Ошол 2 педиатр саат 4-5ке чейин карашат. Өзүнүн негизи кеңеш берме аныктоо бөлүмү 2ге чейин иштейт. 4ке чейин, 5ке чейин иштешет. Ошол бир күндө 100-150 бейтап кабыл алат. Именно ошол пневмония оорусу боюнча. Пневмония оору боюнча бул бизден кабыл алып госпитализация жөнөтөт. Бул эми пульмонология отделениесине жаткызат. Пульмонология отделениесинде болот. Айтар дегеним ушул мына Ош шаарында дагы кайрылган ушулар өздөрү ушул контролго алып, себеби дегенде мындай ОРВИ деген диагноз бар да, жөтөлүп кал деген. Ону ошол дарыгер эле өзү дарылап, үйүндө эле кармаса болот да. Анын келип бул жерден шарттар ошол уруш чыгарат, очут алышат. Бул сүрөт мындан бир жума алдын интернет желесине тарап коомчулуктун нараазычылыгын жараткан. Оорукананын курч респиратордук инфекциялар бөлүмүндө орундуктар жетишсиз болуп, наристелердин ден соолугуна кам көрүү жана кайрылган бейтаптарды жаткыруу үчүн болгонун башкы дарыгер Базаркул Чожоев айтты. Учурда 60 орунду бөлүмдө 146 наристе дарыланууда. Абалы оорулору атайын кычкылтек концентраторуна кошулган. Өткөн аптадан тартып шаардык клиникада 60 керебеттүү бөлүм көмөк көрсөтүүгө тартылган. Бүгүнкү күндө коридорлордо даярдалган орундуктар жыйналган. Чындыгында койкалар жетишпестиктен ошол нерсеге бардык, биз балдардын өмүрүн сактап калууга. Себеп дегенде пневмония чоңдордон айырмаланып, балдарда сааты менен кетет. Сааты менен жардам көрсөтүлбөй калса, алар набыт болуп калышы мүмкүн. Ошол набыт болуп калбаш үчүн балдарды биз койкалардын баары толгондугуна карабастан көчөдө калбасын, сыртта калып дарылануу процесси токтоп калып, балдарды дагы бир осложнение кабылдоолорго учурабасын деп жаптырганбыз. Алар энелер, ата-энелер ыраазы болуп эле кетишкен. Бирок бизди жакшы тараптан көрсөттү, жаман тараптан көрсөттү. Биз элге жардам көрсөтүш үчүн ошол немеге кадамга барган. Коридорлордо жаткырылган бөбөктөр жок бүгүнкү күндө. Аз болсо дагы бизге ошол городскойдун ачылышы жардамы кошулду. Бул бөлмөбүз дагы ошол эң оор акыбалда келген бөбөктөр кислород алып, постоянно сутками кислород алып жатыш үчүн атайын уюштурулган бөлмө. Кур чөпкөнүн кагынуу дартына чалдыккан балдар жаңы төрөлгөндөн тартып 14 жашка чейинки курактагылар арасында жүрүүдө. Эң эле көп 1 айдан 2 жашка чейинки наристелер пневмония илдетин жугузууда. Дарыгерлер вирустун курчуп өткөн жылга салыштырмалуу көп катталуусу COVID-19дун таасири экенин белгилейт. Ата-энелер наристелерди балдар оюн зоог аянтчаларына алып барбай, 1 ай иммундук кам көрүү процессинен өткөрүп турууну дарыгерлер сунуштайт. Мына суук келгенде өзү негизи бул оору ушундай күчө алат. Бирок мынчалык деңгээлде бул 2 жыл, 3 жыл мурун мындай обращение болбойт эле да. Может, мынабы ковид болот, абы буну аныкташ, эми бул үстүдөн аныктайт, бирок ОРВИ аябай көбөйдү. Көбүнчө биздики мына элдер өзүңүз деле көрүп атсаң керек, той топор деген нерселер, оюн зоок, мына игральный баягы балдар ойногон жерлер аябай көп, жаш балдар көп. Ошол жеринен эми ал жерде эле тазаланбайт, мындай бири-бирине жугат ОРВИ, ошол сыяктуу эле ушундай көбөйөт абы дейм да. Өлкөдө балдар арасындагы курч респиратордук инфекциялар менен катталгандардын саны август айында 11 000 учур болсо, октябрь айында 31 000 учурга көбөйгөн. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.